Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде 3 тоннага жакын контрабандалык жер семирткичти ташып чыгуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагынан 28 жаштагы кыргыз жаранын башкаруусундагы унаадан эч кандай коштоочу документтери жок, жалпы салмагы 3 тоннага жакын карбамид минералдык жер семирткич табылган. Бул унаа минералдык жер семирткич түрүндөгү жүктү коңшу мамлекеттерге жиберүү үчүн Лейлек районуна бара жаткан. Бул факты боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Нөшөрлүү жаандан улам жабылган Сох, Кан, Зардалы жолу кум шагалдардан тазаланып, каттам ачылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендин облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тазалоо иштерине номер 2-жол тейлөө ишканасынан бир экскаватор тартылып, натыйжада саат 9:00 унаа жол толук тазаланып, каттам 2 тараптуу ачылган. Кызылкыя шаарында милициянын демилгеси менен видео байкоолор орнотулууда. Бул тууралуу Сала медиага облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кызылкыя шаары аймагындагы Карабан айылындагы мал базарга жергиликтүү милиция кызматынын демилгеси менен видео байкоолор орнотулуп, кылмыштуулуктун алдын алуу багытында иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Коомдук тартипти сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда элге сапаттуу сервистик тейлөөлөрдү көрсөтүү максатында милициянын көчмө кабылдамасы түзүлгөн графиктин негизинде шаар ичиндеги кичи райондорго барып элдер менен жолугууда. Баткендеги 200дөн ашуун үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Бул тууралуу Сала медиага облустук администрациянын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кызжыбек Тагаева билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 22-жылдын 15-июлундагы 385 социалдык контракт негизинде социалдык жардам берүү жөнүндөгү токтомуна ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө Баткен областынын аймагында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо көрсөтүү максатында, жакырчылыктан чыгуу максатында социалдык контракт долбоору ишке ашып, ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдон бир жолку кайтарымсыз каражаттар берилип, бүгүнкү күндө Баткен областына бөлүнгөн 1097 квотанын ичинен 536 үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар берилди. Чек арада жашаган ишкер айым Розгүл Каработоева 200дөй кыз келинди иш менен камсыз кылды. Ал элетте тикмечи болууну каалагандар үчүн 2021-жылы атайын тигүү цехин ачкан. Бул тууралуу жеринен кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы баяндайт. Ассаламу алейкум кыздар, келдиңерби? Силер менен биздин бүгүнкү сабагыбыз таанышуу сабагы. Баткен районунун чек арадагы Жаңы Баг айылында жашаган ишкер Розгүл Каработоева 200 кыз келинди иш менен камсыз кылды. Ишкер алгач 2017-жылы чакан тигүү бөлмөсүн ачып, аны менен бирге эле кыз келиндерди тикмечиликке окута баштаган. Элетте тикмечи болууну каалаган кыз келиндердин саны көп болгондуктан 2021-жылы атайын тигүү цехин түптөгөн. Розгүл Каработоева ишмердигин кеңейтүү максатында 10 апрелде Баткен шаарында тигүү цехинин өкүлчүлүгүн ачты. Ишкер 15 апрелде Разаков шаарында да өкүлчүлүгүн ачканы турат. Биз 200дөн ашуун окуучуну окутуп бүтүрдүк. Азыркы учурда 22 кыз үйрөнүп жатат. Программада 3 айга бөлүп коебуз. Бизге жаңы келгенде кыздар кыйналбаш үчүн 0дон баштап үйрөтөбүз. Жеңил, оңой ыкма менен. Мисалга бизге 1-айда келгенде алгач ирет таанышып, мотивация берип алабыз кыздарды. Кээ бирөөлөрүн ата-энеси алып келип таштайт үйрөнсүн деп. Кээ бирлери өзүнүн каалоосу менен келет. Ошолорду биз карап, сүйлөшүп, ошого жараша мамиле жасайбыз. Кээ бир кыздарды ата-энеси алып келип таштаган үчүн окугусу келбейт. Аларды кызыктырып окутуш керек болот. Сабира Бакирбек кызы, Салам медиа, Баткен. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.